Гранттың артынан қуып алғанбыз да біз. Гранттың артынан қуып алып, бұл сапат менен деле ишибиз жок, бұл поэтапный система талқаланып атат деп, ага башы ооруган киши жок да. Чынында система билбейм, акыр түбү кайка барып токтойсуңар. Бұл мен муну 12 жылдыкка деле даяр эмессиңер да. Дайыма гранттын арты менен кетип атасыңар. Ертең, мына сиз мектепте көп жыл, Мурат мырза көп жыл иштегенсиз. Мен билем, сиздин айтпай эле барып мындай мектептерди карап көргүлөчү. Бу жерде силердин сүйлөгөн саясатыңар таптакыр башка, а тияктагы чыныгы саясат таптакыр башка. Мына мен кече тиги районго барганда кыдырып кетип атып эле айтпай эле мектептерди кыдырып карадым. Барсам, как раз ошол жана Максат айылындагы жана өрттөнүп кеткен мектепке кирдим. Ата-энелер китеп алып атыптыр ошол жерде. Эми алып аткан китебин көрсөң, ачып окубай турган талкындай тытылып калган китептер берилип атат. Китеп фондун карадым, ушунчалык жупуну. Анан райондун жетекчилери коркот, районолор. Статистика мени берчи маалыматты мен барып министрликтен китеп алайын. Ата-энелер болсо мону кантип окутам? Китеп бир балага 1000 сомдон ашып кетип атат, китеп сатып алып берип атабыз дейт. Тиги районго айтсаң, статистикасы келет 85% камсызбыз деп келет да. Жөн эле мындай бир круговоротто бир ортодо чыныгы картина таптакыр башка. Азыр силер мына пизага даярданып атасыңар, бюджеттен алганыңар 300 000 долларды алдыңар. Бюджеттен алдыңар. Билбейм, аны эми ал эмне эбегейсиз акча. Мейли алгыла, бирок сапатка даярдык болуш керек да. Мен мугалим тараптамын, дайыма мугалимдер тараптамын. Келип туруп эле мугалимдер башы көтөрүлбөйт. Реформа дейсиңер, дайым мугалим сабак өтөбү же кагаз жазабы. Кечке кагаз менен баягы эле писанияда баягы эле бумага творчество. Алар кайсы убакта творческий иштейт? Ай бир билим берүүгө кайсы министр келсе суранабыз да. Бирдемге жазачы деп. Келген эле министр дароо грант. Şu granttın артынан, Сингапурду деле грант алыңар делечи, саясаты келип туруп. Грант алуу максатыңар. Алып эле атасыңар. Жыйынтыгында эчтеке жок да. Билбейм, билим берүүнү отура турган болсок биз мамлекетте бул чоң мамлекетте талкалаш, согушу жок талкалаштын бирден бир жолу сабатсыз коомду түзүп кой, билимсиз коомду түзүп кой, мамлекеттин келечеги жок болот. Мамлекеттин келечеги билим берүү. Айтса тарынасыңар. Кайсы министр келсе эле китепти коебуз. Мына өткөн эле жакында эле биз жылдын аягында токтом кабыл алдык эле. Динер калбактына туурабы? Ошол токтомдун бир пункту аткарылган жок да. Бакиров менен келип ушул жерде бир канча жол токтомду талкуулап өткөргөнбүз. Токтомубузду чакырган да жок булар. Рабочий группа түзөлү дегенбиз. Рабочий группаны эми чакырышсын деп отурабыз. Чакырган жок бизди. Жумушчу топ түзүлүп. Ушундай бир саясат болуп атат да. Тимеле алтын тамга менен мыйзамдар жазылса дагы ал кагазда иштебей калса тыйынга татыбайт да. Бул кичине жаңы эме келдиңер, мына жаңы кан айлануу болсун деп, орун басарлар жаңы болдуңар, министр жаңы болдуңар. Эртеңки күнү мына сапатты эми биз мамлекетибизди келечегин ойлосок, сапатка көңүл бурушубуз керек да. Регионду барып караңыз мектептерди. Кыдырыңыздар айылдагы мектептер. Айырга барсаңар дароо жазап баягы эле картина жасалгалуу, жасалмай жасалгалуу менен көрсөтүп туруп, бири-бирибизди алдоо менен келатабыз да. Иштеш керек да бул. Мына сиздер деле кайдыгер болуп атасыздар. Кайдыгер сиздер, мен көрүп эле атам сиздердин стиль, тиги иш стилиңиздерди. Министрлик толук кандуу иштебей жатасыңар. Рахмат. Вопрос именно те вопросы, которые я предыдущие поднимала, в частности, именно по Министерству образования. Министр образования, доктор Гуль Кендербаева, она вообще, я так поняла, игнорирует парламент. Ее интересует только программа STEM, 12-летнее образование, которое нам совершенно не подходит, и так далее. Вот чьи интересы она лоббирует? Почему те проблемы, которые возникают у нас в школах, и сегодня мои коллеги выступали о том, что открываются детские сады, но не могут обеспечить воспитателями и техническим обслуживанием. Что это все переложили на местную власть. Министерство образования эти вопросы не контролирует совершенно. Для чего это все делается? Почему в 26-й школе конфликтная ситуация создалась? Вы понимаете, что такое массовое увольнение учителей?
И я получаю формальный ответ от заместителя министра Касымалиева, там, где он пишет, что в настоящее время министерством разрабатывается цифровая платформа «Национальный резерв педагогических кадров». Почему этот вопрос сейчас только разрабатывается? Почему в период летних каникул не ставился этот вопрос? Почему не решался? Почему дефицит педагогических кадров у нас? И почему именно когда начинается учебный год, мы поднимаем эти вопросы, возникают такие моменты критические? Почему накануне эти вопросы не решаются? И когда мы будем получать ответы от министров? Бизге жанагы немелерди токтотуп бергилечи, могу китеп мафиясын токтотуп бергилечи, хотя бы ошону токтотуп бергилечи. Жыл сайын китептер алмашат мектептердечи. Ал жерде бирөө отурат, бирөө акча таап атат. Неужели бир да министерство ушуну көрбөй эле ушул күнгө чейин? Жыл сайын жаңы мектептерди, китептерди сатып алдыртат. Могу подземкага барыпчы. Анын бирөө печатать этип атат да, туурабы? Не, мамлекет печатать эте албайбы эмне? Жөн эле көзүн жумуп жүрөт бир киши буга. Анткени бир киши мындан акча таап атат. Ушул жерди эле айтып атам. Башка нерсесин айтпай элем. Соттор кандай элдерди ыйлатып атканын айтпай элем. Жооп бере турган мал келди го, сөздөрүнө жооп бербей, кылабыз деп эле кылбайбы? Эч ким жооп бербейт бизде Кыргызстандачы. Эч ким эчтекеге жооп бербей атат азыркыга чейин. Жана пара алгандарды эмес, пара берип аткандарды да отургуш керек. Катуу көзөмөлгө ала башташ керек бул нерсеничи. Анан акыры БГУнун студенттери суранды эле, Алмаз Акынжанович. БГУда контрактты 10 000 сомго көтөрүп салыптыр. 2-нчи курстагы, 3-нчи курстагыларга андай болбойт. Контракт деген окуу жылы башталганда, окууга киргенде канча болсо ошо бойдон калыш керек. Ошон үчүн ал контракт. Ошо БГУнда карап берип койсоңор. Рахмат.